ар бир бригадага 2 бригадага 1 машина болуш керек да. Ошондо 25 автоунаа болуш керек. Бул үчөө 2010 келген экен, айтып берсеңиз. Новый Раймобиль, Мерседес, булар эмеде 2013-жылкы июнь кылалаңында 3 машина келген. 2010-жылы. Ошондон бери булар жакшы эле иштеп атат, моторлорун алмаштырдык. Ondan keyin Nol Gazel, anam Nol 3 машина бул Gazel эмеден 2014 жанагы шарт кеңешкеме болгондо бизге демократ партиясы эмес алып берген. Но он китайский посольство алып берген. Ушул үчөө азыр стандартка жооп берет. Майда канча километр алмаштырасың? 5 километр. 5 километр. Канча жыл болду иштегениңиз? 29 жыл. Жакшы эле өзүңөр карайсыңар да машинаны, убагында караш керек да машинанын эң көпкө чейин айдайбыз десек эле ушу майы да. Убагында май алмаштырыш керек. Тодубагын тезирээк кылып турсаңар да. Эмне эме бар? Жалп машинада. Жакшы да, булар эми негизгиси жакшы эле экен да. Булар да Талай Насырбекович биз жакшы карап, водительдерибиз жакшы караган үчүн бул машиналар иштеп атат да. Бишкекте азыр булар менен тең келген 3 машина тең иштейт. Айлык канча аласыз? 9.900. Силер барбы жокпу? Өзүңөр карайсыңар, өзүңөр карайсыңар. Өздөрүнүн ичинден аккумулятор ишик бар, жок өздөрүндө бар. Биз ошого карап штат барбы эми? Жокпу. Жок, өзү бар, жактан болот. Бактан болот. Төдө жактан усталар бар. Шастыйлар бар. Эмне өзүңөр бул жерде ушунча машина болсо, эртең дагы көбөйт да. Штатта барбы? Штатта бар. Штатта бизде электригибиз бар. Анан кийин рациябыз бар. Анан бул жакта вулканизацияны түзөш болгон ошол. Эми пайда бул чоң гаражда. Анан штат ошол штат берген да. Бул техникалар күндүгү майын көрүш керек, смазка болуш керек, базин тодулан жоктот. Ошондон эле машина жүрөт да. Анан сөз бузулганды апарып устага алып барсаңар, алардын убагында кылып беребиз. Адамды деле алдын ала профилактика лечение алып койсоң оорубайт да. Сен адам да. Тура. Ошон үчүн убагында майын карап, күндүгү механик деген күндү көзөмөл кылып туруш керек. Булар только айдашты гана билиш керек да. Нол машиналар УАЗдар азыр жүрөт. Жүргөнү менен эми булардын ичиндеги эмесин билесизби? Bunun içinde su adamda barat eме болот азыркы жолдун эме көйгөйлөрүнөн. Кандай жаштарбы? Сиз жакшы. Мына 4 менен 1 күндө очерттен азыр 04 машина менен ана жакта турган машиналар күндө очерт менен бузулуп турат. Водительдер Сизде дагы алар току чакырат, сиз бара алып кетесизби? Ооба, биз аларды баарын чакырып, алар даярдап турганда биз алып барып, дальше госпитализация жасайбыз. Кандай ситуация? УАЗдар кандай болот? Жагын бакпасак, бир жагынан кирес кирип калса. Бул ташка жакшы машина. Шарга эмес андайлар болгон жакшы эле жеңилдер, а? Бул деле жакшы эле. Ажырбадан чыккан машина. Өзүңүз карайсызбы же силер карап береби? Өзүбүз. Тодуа. 40 жылдан бери шопурлук кылам. Өзүңүз карайсыз, да? Жакшы болот. Бул деле ошондой эле. Иштеп атабы, жүрүп атабы? Бирок 2007-жылы болгону менен УАЗдардан эң жакшысы деп ушуну считать этебиз. Себеби булардын водительдери үчөө бири-бирине өткөзүп бериши, эме кылышы, жакшы өткөзүп бериши. Эки машина шаардык оорукананын машинасы. Проект менен келген машина. Burada proyekt menен келген. Булар азыр жакшы жүрүп атат. Булар күч берип атат. Биз экөөсү бузук. Экөөсү бузук, э? Экөөсү бузук. Жакшы жаңы машинаны былтыр Кытайлар берген машинаны бузуп ташташты. Ушулар кайсы советтерге жыл болсо ошол боюнча жатышат да. Көбөйгөндө көбөйтүп коебуз, азайганда азайтып коебуз.
бирок эч бир эмеге. Канча водитель болуш керек? 12 водитель азыр машинага ылайык да. Мурда 12 эле бүгүн бир машинабыз эме болуп кетти, дагы бир бригаданын водительдери эме болот да. Бир сменада 12ден болот. Бир сменада 12ден болот. Баягы согуш болсо Кудай сактасын, баардыгыбыз военныйларга, солдаттарга рахмат айтабыз да. Шулар бизди коргоп атат, мекенди коргоп атат. Азыр эми биологический согуш болуп атат. Бул деле согуштан айырмасы жок болуп атат да. Күндүгө канча деген адам ооруп, кыйналып, ana şunday mezgilerde birinci jardam işleri görse, tümü çapırsa, tümü var. Ondan beri ödesi var, çok rahatsız ediyor. Ama böyle görürse, az vardığımız ile oylanıp kaldık da mediklerden jardamda ayabaş kırıyor ekenler. Bunlarga şart tüzülüş kırıyor ekenler. Burada kaçıyor bunu azıklı. Memleket tarafından mediklerge tüzülürler. Жаңы ооруканаларды салып атат, оңдоого мына быйыл инфекционный больницаны үздүк проект аздык эле акчасы мамлекеттен берилип, ушу бир чекеден жаңы больницага түштү. Мына силерге дагы очередь келет турабыз. Ошону өзүңөргө айтат болот. Мындары бизди медиктер карайт десек, медиктер Кудай сактасын өздөрү көбүрөөк ооруп калып атат да. Ошол айтат болот. Buyurun teknikte çok akça. Onday meselelerde remontga жатаканасы ушулай болуш керек да. Bir жарым saat болсо дагы адам жакшыраак жерге. Мына былтыр эле кылган ремонтубуз. Ошон үчүн жакшыраак жерге эме болуш керек да, ремонт кылыш керек. Мына мебелди жасатсаңар болот. Кичине бул чоң эле акча эмес да, бир азыраак акча кетет. Кичинеден ашай берсеңер, анан көзгө көрүнө баштайт да. Бир четтен кылдык, мына шкафтарды кылып бердик, аялдардан баштадык биринчичи. Жасап болот. Мебелди жасап болот. Мына диван союга түзгүлөп. Анда оң иштеп кестер, оң иштеп. Оор мезгилде иштеп атасыңар. Түнүгүн. Чоң рассыз билдиребиз. Бир чекеден улай союлар болот. Азыр кайсы тармакка кирбей проблема толтурат да. Городской больницанын өзүнө кирсеңер эле, бир чекеден оңуп келет. Бул инфекционныйга барсаң, инфекционныйдын астында силерге мындай эме да. Кандай десек, дворец десек болот да, инфекционный. Ай, мына. Оор акыбалда эле. Жаңы мереге мына азыр эме жазып, ондо түтүп, Биз занятиябыз экинчиси башталды. Силер мындай көрүп алдык. Мына мен түшүндүм, 32 болсо, келечеги буну бузуп таштагалы жаңы салып, жаңы сууга түшүп. Эң бирок эми эң негизгиси силерге биринчи техника да. Техника мына бул медайымдардын фельдшерлердин жаткан жерлерин жакшы тоягып тургула. Макулбу? Сметасын азыр ушу жаткан жерлер бар го, мына жаткан жерлер, Мына акылардын мен бир укусту жөнөтөйүн. Проект өтө кымбат эмес, ремонтуна бакылып тургу. Эми жаңысы качан кылдыр, кандай болот? Бирок эми бул боюнча списание болсун деген экен да. Анан биз андан көп ремонтко акча кетире берсек, бизге эме кылат экен. Былтыр ошентип баягы жөн эле косметический ремонт кылып тургула деп эме кылып. Ушуну айтып атпаймынбы, косметический акча берейин дагы, пока көбүнчө жардам берет. Мына хотя бы ушулай түзүп берип тургула. Хорошо, биз жардам берейинби, ошо ремонт баралы, жатаканасын мындан биз жасап коелу. Мына бир жөнүндө келип калып берген атластарыбыз капыл болсун, да? Аны ичинен ошо 200ге жакын вызовдарды алабыз. Биз анамнысы азыр топтоп атабыз Талабинасыда. Аябай тщательно температура багып, баш арыгы багып, канча күндөн бери ооруп атат. Кандайдыр бир кичине признактарын айтса дагы консультация берип 118-ди чалгыла деп неме мобильный группага берип атабыз. Мен аз бардыгын айтып атам. Az медиктердин бардыгына милицияга болгон элдин ыраазычылыгы аябай күчөлүү азыр мына ушундай мезгилде. Мен чоң ыраазычылык билдирем силерге. Мына түнү-күнү эл үчүн иштеп атасыңар. Ошон үчүн эми баягы бизде мусулмандарда жакшы сөз бар го, ашың болбосо да кашың болсун дейт. Азыр ошо ооруп аткан мезгилде жакшы мамиле кылып,
Endi убагында айтып бири-бирине Şeygili kalanlarına Талай Насыбекович анага айткан автоматтык системалык башкаруу ушул жерде болот. Вызов ушул жерге түшкөндө бизде эми мынау эски рациялар менен телефон менен кабыл алат да. Автоматтык сценарий менен түшүп, кайсы машина ушкандай эми мурунку кайрылгандардын анамызды сразу чыгат автоматтык түрдүчү. Ошолорго кимди жибериш керек, ошолордун баары жогу ушул жерден болот. Проекттин ичинде программа элемес эмеси менен кошо, оборудованиясы менен кошо, компьютер, рация, ар бир врач бригадага бирден жанагындай планшеттер менен кошо келет. Алар барып, проекттин ичинде барып, эмне иш аткарышты, ошонун баарын жазып келишет да, планшеттен келип эле бул жерден принтерден айдап чыгарып тапшырып коюшат да, кол коюп элечи. Ошолордун баары жогу ошо проекттин ичинде болот. Жакшы жер болсочу. Мына шаардын ичинде. Мына жерге кызыккандар көп да мисалы. Алар колуну кууп берип, шахтарын кылып беришет, варианттарды кылса да болот. Биринчи этажы 626 квадрат метрге эме кылган. Мунун ичинде залы, кухнясы, санузел, азыркы бөлүнгөн ар жерде эме болгондор биринчи этажга кирет. Анан мына экинчи этажга бүт новый комнаталар. Ар бири бирден комната. Ушул жерге врачтар, фельдшерлер, айдоочулардын баары ушунун ичинде жатат да. Ошондо новый жакты снос кылып эле, жөн эле озеленение кылып салсак болот да. Навес кылса машина көбөйтчү. Окуш керек эми сиз озеление. Жок, эми мындай машиналарды койгону койсок, эме кылсак деле болот да. Ошонун бар жогуна ушул проектте мына жерде өзүбүздө бар эмени ушундай колдонуп эме кылсак болот деп эме кылганбыз да. Муну былтыр эмеден даярдаттырып койгонбуз. Даяр кылып эме кылып койгула дегенменчи. Аркы жылга пландаштыра берем. Карап көрөбүз. Сиз келдиңиз буйруса баары жакшы болот. Рахмат сизге да биз ушундай күндө кабар алып келгениңиз үчүн ишиңизге ийгилик. Соопта болуңуз, баарыңарга рахмат. Жакшы тепелгиле, жакшы. Рахмат. Баары элдер наразы болбосун да. Аракет кылып атабыз да. Өзүңөрдү да этият кылгыла, ден соолук болсун. Рахмат. Иш болгула.